Мына эми мая укук чакырган мая аяктап баратат. Айлананын баары абдан айрыкча Сары Өзөн чүй гүлгө оронуп турган кез. Анан эми Замир досу өзүң сурап атпайсыңбы? Накен Касиевич кандай жүрөт деп менин бир тууган акем, байкем ошо кишиден сурап атасың. Ал киши жакшы, Кудайга шүгүр. Анан эми мына ушу майдын аягында ошол Накен Касиевичтин өмүрлүк жубайы биздин жеңебиз Марипа Абакированы өзүң да көргөн экенсиң. Ошо кишинин кайтыш болгонуна, дүйнө салганына 10 жыл толот. Билинбей эле мезгил өтүп кетти, 10 жыл толду. Кайран жеңебиздин өтүп кеткенине. Эми жеңебиз бир чет энебиздей болуп калган киши болгон а киши. Анан 10 жылың эми зып этип эле өтүп кетти. Анан байкебиз бул киши абдан күйдү буга. Бул өмүрлүк жар деген өзү абдан эме мындай тирүүсүндө баягы колдо бар алтындын баркы жок дейт. Эми көз өткөн сайын бизге дагы кабыргабыз кайышат. Анан эми а киши жөнүндө эскергенде мына 10 жылда эскерүү 10 жыл азбы көппү бир мезгил. Мына биздин үй бүлөлүк таржымалды сурап калып атпайсыңбы? Биз өзү 8 бир тууганбыз. Бир атадан, бир энеден, атабыз Касый, апабыз Батыш деген адамдар болгон. Бир айылдан ошол Атбаш Накмус деген айылдан. Ушу Тайнемдер, Таятабыз мен көрбөй калдым. Тайнемдердики Таякемки мындай эле мындай үйүндөсө кыйкыра турган аралыкта жашаганбыз ошол. Апабыз 39 жашында өтүп кетти. Батыш деген. 8 баланы төрөп, 4 эркек, 4 кызбыз. Менден кийин бир карындашым мына Алгада мектепте директор болуп жүрүп өтүп кетти. Калганыбыз Кудайга шүгүр барбыз. Анан эми ошол жеңебиз биздин үйгө келген мезгилден баштайынчы бир аз кеп салайын сага. Апабыз мен 64-жылы 1-класска кирдим. Накен байкебиз 11-классты бүтүп, анда 11-класс Коңшу Акмоюн деген айылда интернатта окучу. Анан 11-классты бүтүп, Мединститутка окууга өтүп кетти. 9 жаш айырмабыз бар. Мен 1-класска кирдим, а киши Мединституттун 1-курсуна өттү, окууга кетти. Анан ошо жылдар апабыз ооруга кабылды да. Ошондо мына 39-40ка чыкпай кетти. Ошондо 36 жаштарында, 35 жаштарында күлгүндөй кезинде катуу ооруга кабылып, анан дээрлик бир 3 жыл ушу Фрунзеге ушу байкем алып кеткен, Мединститутта окуп аткан кезинде. Атам ага чейин ал кезде эмне биздин Атбашта эски молдого окутмай, табыттарга көрсөтмөй деп жүрүп, кайран апабыз оорусун өтүштүрүп алган экен. Анан ушул Фрунзеге алып кетип, дээрлик 3 жыл ушу Фрунзеде жатты. Анан эми тагдырдын буйругу экен, а кишини кийин билдик. Эми мен 12 жашка чыгып калганда, ошол 68-жылы 12 жаштамын. Мынабы балагатка жетүү деп бекер айтпайт экен. Мен акылым токтолуп, бирок өлүм эмне экенин кабыл албай турган курак экен да. Ошо кезде апабызды доктурдан чыгарып бериптир. Аны алып келди. Анда Көкүмбөс деген биздин жайлоо бар, Карагайлуу, ушундай бир керемет жайлообуз бар. Ошол жерге боз үй тигип, жанына чатыр тигип, анан апабызды күтүп атканда, анан атабыз барып, ошол башкарманын анда бир илгери башкармалардын бир машинелери болгондо, жана дебит деп койчу. Ошол башкарма машинесин сурап алып атайын Фрунзеден алып келди апабыз. Ошондо кайран киши ушул үйүнө, өзүнүн тигип жүргөн боз үйүнө ушул мындай колтуктатпай эч кимге кайраттуу киши эле ушундай кирип келди. Анан биз апабыз өлөт деген менен дүйнөдөн өтүп кетет деген балабыз да. Андай ой жок. Апабыз айыгып келген экен деп көрсө, врачтар чыгарып берген экен. Анан ошол биринчи менин ушу ташка тамга басканда эсимде калганда, Самке. Ошол 1-август күнү эле. 1-август күндө ошол июль айынын аягы. Анан ошол күндөрү анан апабыз анан 2-3 күндөн кийин ошол маселе койду. Накен үйлөнүш керек. Мен келинимди көрүшүм керек депчи. Көрсө киши өзү билет экен, ажалы жакындап калганын.
ошондой кыйгас мезгилде биздин үйдүн үстүндө кара булут айланып турган кезинде ушу коңшу байкем окуп жүргөн ошол Акмоюн деген айылдын интернатында жеңем байкемден 2-3 класс кийин окуптур. Ошо кезде баягы жаштык сүйлөшүп жүрсө керек. Анда жеңебиз ош бедин үстүндө окуп турган кез экен. Ушу каникулда Акмоюнда экен. Анан сөздүн кыскасы ошол жеңебизди алып келген. Ошо апабыздын катуу талабы менен, суроосу менен. Анан ошентип анан биздин үйгө жеңелүү болдук. Бияктан апабыз капшытта, боз үйдүн капшытында төшөктө жатат. Анан ошол кезде биздин босогон аттаган ушу Марипа жеңебиз. Анан 8 күндөн кийин апабыз оорулоша баштады күнүгө. Анан айылга алып келдик, кыштакка, Акмуска. Алып келишти, биз балабыз келдик. Анан ошо сүйлөп жатып таңга жуук үзүлгөн. Мен ошол күн, мына азыр дагы ошол күндү эстесем, көзүмө жаш келет да досум. Мына улгайып деле калдык. Анан бул апа деген өзү, эне деген бул ата конок болот экен үйгө. Мына кийин өзүм башыман өткөрдүм. Ата коноктой эле келип кеткен киши экен. Капа болбойлу. Эне экен да бардык. 9 ай сени курсагында көтөргөн. Ошол 1 жыл 2 жыл эмизген, кайра жолунда көтөрүп чоңойткон бүт энең экен да. Энең, сен энем экен деп, жанагы эне тил деп эмне үчүн айтат? Ошол кара жерге салыштырат, жер эне деп. Мунун бардыгы ошо жердей болот экен, эне көтөрөт экен. Анан ошентип энебиз өтүп кетти. Ошондо жеңебизге кыйын болгон экен, мен кийин ойлодум да. Босогон аттап жаңы келин болуп кетсе, кайненеси өтүп атса, биз менен кошо ыйлап, бечара ушинтип жеңебиз күйүп жүрдү. Эми ал кишиге абдан оор болгон экен да. Ошондой кездерде баш кошто эми аны майдалап айтып отурбайлы. Анан кийин байке ал киши окуусун Оштон улантып бүттү. Байке бу Фрунзеден бүттү. Анан экөө Ошко барып направление деп койчу да, баягы жолдомо менен барып Ошко ишке киришти, врач болуп. Анан Ошто жүрдү, 2 жылдан кийин анан Украинанын Житомир деген шаарына аскер врач болуп кетти байке. Азыр жеңе анда кыз төрөп Айнура деген кызды болушкан, тун кызы Айнура. Ошону жетелеп алышып, анан чамаданын көтөрүп алышып, булар Украинада 2-3 жыл ошол аскер врач болуп жашап келди. Мында жеңе ошол байкенин жанында жүрдү. Андан кийин кайра келип Ошто иштеди. Ошто иштеп жүрүп анан атактуу баягы кадимки обком биринчи секретары Султан Ибраимов мамлекеттик ишмердин көзүнө илинип, байкебиз ошол кишинин көмөгү менен ошол киши спец больница деген болчу, атайын больницада. Ошондо иштеп жүрүп анан Султан Ибраимовдун көзүнө түшүп, назарына түшүп мындай айтканда. Анан 26-27 жашында Майлысай шаарында, азыр Майлысуу дейт, ошого башкы врач болуп барды. Мына ушундан мезгилдер ошондой бардыгында жанагы жеңебиз жанында жүрдү. Анан эме кыскартып айтканда, бул аял деген эме мезгил өткөн сайын, мына улгайган сайын аялдын баркы, үйдү аял кармайт экен. Аял тыл экен, оорук экен да. Ушу кай жерде жүрдү? Байкебиздин бир чети бактысы бар. Ошондо аялга жолукканы. Жанагы аялды кыргыздар илгери аялдарды мынандай топко бөлгөн өзү, жакшы аялдарды. Жанагы жабылуу каринген, ак көрпө жайыл, жабылуу каринген дегенди баарын көтөргөн. Бир кезде мен ошо жең өткөндө бир газетке макала жазгам. Жабылуу каринген жана кыйраган шаар деген. Азыр кыйраган шаарга аныраак келебиз. Жабылуу каринген деген ошол үйдүн жүгүн көтөргөн, сырын чыгарбаган, ошондой жанагы нартуу аял затын айтат экен. Ак көрпө жайыл деген жанагы дасторкондуу аял затын айтат экен. Ак жоолук делбир деген көркөм аял затын айтат экен. Алтын согончок деген жана көп төрөгөн элди уул кыздарды тарбиялап чоңойткон аялды айтат экен. Кыргыздар ушундай бөлгөн илгери аялдарды, аял затын, мыкты эркек затын дагы ошондой атаган экен да. Жанагы алтын ийне жез оймок деп коет, уз аялдарды. Ушундай болгон. Ошол жеңебиз жабылуу каринген деп жаздым эле. Кийин дагы ойлосом, ошо ак көрпө жайыл дегенине да кирет экен. Дасторкондо болчу абдан. Мына улуу кичүүнү, алыс жакынды дасторкон менен өзүнө алган. Бул байыртадан ошондой. Дасторкон жайылып турар эле.
Elдің бары ушул агестеме 10 жыл 9 жылдай бул киши министр болуп турду. Ошол кезде элдин турмушу дагы кыйындап, үйүнөн киши үзүлбөйт, жана оорукчан кишилер келет, ушу Кыргызстандын 4 бурчунан келет. Ошолордун баардыгы үйүнө келип, үйүнө түнөп да жүрүштү да ошол кезде. Ошонун баарына жеңебиз, кабагым кашым дебей, жумушту да кылат өзү, мамлекеттин жумушунда иштейт, үйдүн жумушунда. Ушу контейнерде, баягы орусча айтканда, контейнерде эле тамак келип турчу үйүнө. Ушундай дасторкондуу эле да жарыктык. Анан абдан сарамжалдуу киши болгон. Мына мезгил өттү. Байкебиз абдан күйдү бул киши өткөндө. Абдан илгери мен ошол апабыз өтүп атканда, мен атамды ээчип баратам, 12 жашар баламын. Атабыз 42 жашында жезил калган. Жанагы эркек аялынан ажыраганда жезил дейт кыргыздар. Аял күйөөсүнөн ажыраганда жезир дейт да. Бул байыркы манастан бери бар ушундай айтылат. Ошо атабыз жезил калган учурда мен атамды ээчип кетип баратсам, бир байбиче алдыбыздан жолугуп калып, атамдын колун кармап атат, кайрат айтып. Каске, шаарың кыйраган турбайбы? Айланайын, шаарың кыйраган турбайбы? Кайрат кыл деп. Көрсө ушу шаарга салыштырат экен аял затын. Мына экөөбүз ээчип жүрүп, устатыбыз Омар Акын Султановдун бир керемет ыры бар мындай деген. Ушундай бир көңүл кайткан убакыт бар, бир дүйнөдө жандай көрүп ишенген, жүрөгүңө мөңгү тоңуп турат кар, айырмасыз ачкыч жок кишенден. Болот кээде ушундай бир учурлар, өзүңдү өзүң жокко санап кичирген, мүнүшкөрдөй колдон кушун учурган, ач бүркүттөй ооздон жемин түшүргөн. Болот кездер кайрат жанып кайгырган, оомат дүйнө ойдогуңдай бир келбей, кагаз болуп сууга тийип айрылган, чайнап жатып тишиң ташка тийгендей. Магандай да керек суудай абадай, сенин сөзүң сенин гана сүйлөшүң, тоо талаадай, сан миң элдүү калаадай, бул дүйнөнүн ичиндеги дүйнөмсүң дейт. Мына ошо калаадай болот экен аял заты, жакшы аял заты эркекке, ошо үйдүн ээсине, ошо бир бүтүн чоң шаардай болот экен да. Жанагы байбиче менин атама көңүл айтканда ошону айткан экен. Бул киши да ошол байкебизде калаасы кыйрап бир топ жыл абдан мындай абдан бир шагы сынып, мындай айтканда мүңкүрөп жүрдү, чындыгында күйдү да. Эми мен кантип кайрат айтты, эл кайрат айтты, бирок ал адамдын башында, өзүнүн кара башына ошондой оор мезгил адам өзү көтөрдү экен да. Эми мезгил ба орусча айтканда мезгил өзү дара экен, мезгил дарылайт экен. Эми азыр жакшы ден соолукта балдары менен, неберелери менен жашоо уланып атат. Бирок кайран киши жок. Мына өткөндө мына паркта илинип турат. МЧСтин бульвары деп коет биякта. Жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин. Ошондо сүрөт турат. Апиев Касым деген. Менден 3-4 жаш улуу экен. Өткөндө бир чай ичип отуруп бир жерден таанышып калдык ошол киши менен. Оштук. Анан ошону таанышсак, мени Касиевдин юкасы деп билип алыптыр бир жерден. Анан сурайт, мен накем Касиевич кандай жүрөт тигүү деп жаналык албай, өзү жакшы адам экен. А көрсө жеңем менен чогуу иштептир Ошто. Ошол өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Оштогу бөлүмүндө жеңем иштептир, баягы биздин байкебиз губернатор болуп жүргөндө Ошто. Анан ошол көзүнө жаш келип, ошо Касым аке айтып атат. Ой, бизге ал киши энедей болуп калган, ушул тамак аштын баарын алып келип, бизге жегиле, ичкиле деп майрамдарда эң бир эмелерди уюштуруп, бизге энедей болуп калды эле деп, ошо Марипа жеңебизди эстеп, ошол Оштук тууганым көзүнө жаш алды. Бир отурушта отурсак, таанышып калып. Анан ошондой, мындай эл билет экен, журт билет экен. Байкебизди го баягы кыргыз эли бүт баары билет. Сыйлайт экен. Мен көп мындай бир чоң атамдын колунда чоңоюп, өзү эркерээк, анан ачык мындай сөздөр түз айтам, өзүң билесиң. Баягы ачык мүнөз бар да. Анан мен өзү Касиевдин иниси деп айтпайм өзү. Керимов деген фамилиядагы кишимин мен. Бирок билип алышат экен, кайда Баткенде Мурдагызылбай көчмөндөр оюндарын жазам деп кыдырып жүрсөм, бир аксакал Накен Нюказ экенсиң деп эле үйгө мейман болуп кетти дейт. Баткендик аксакал. Мен Накен илгери ушинтип больницага мен байбичемди ушундай вертолет менен алып барып дарылаткан. Накеним кандай жүрөт деп эле мен жаныга калбайт. Анан ой аксакал, мени кайдан билип алдыңыз десем, угам да үка дейт. Ушу Баткендик аксакал да. Ошол
Мына өзүң дагы айтып жүрөсүң, ошол жанагы Омор Султановдун байбичеси Бейшакан эже дайыма омокеме барам да, мына төшөктө жатып калды кайран киши. Барсам а киши да көзүнө жаш алып айтат, ушул жерде кошуна болуптур жанагы силер жашаган үйдө. Омор Султанов, ошол кезде Бели Сейшимканов да ошол подъездде жашаптыр. Анан ушу Марипа баарын уюштурчу эле бизге. Кошуналардын байрам сайын чогултуп, тамак ашын даярдап, бизди ушундай байрак эле бизге. Анан деп а киши да өткөндө барсам көзүнө жаш алып ошол Бейшакан эже 80ден өтүп калган киши. Ошо жеңемди эстейт. Анан ушундай эстеген сайын жүрөгүң туз этет экен. Көзгө жаш келет экен. Эми өлбөс адам жок, жашы өтүп кетти да бул киши. Жашы өтүп кетти. Мына 10 жыл толот. Балдары, мына өмүрлүк жары байкебиз аман эсен, неберелери чоңойду. Бирок ал киши жок. Жок да, мына эрте өтүп кеткен кишилердин. Анан бул жеңебиздин наркы кандай болгон? Өзү мыкты адамдардын кызы да ушу. Мен кудамды дагы, кудагыйымды да жакшы билем. Абакир деген, Кубакай деген кишилер болгон ошол кудам кудагый. Эми ал күбө баласы эмес, бизди дагы ошолор көрсө эле алып эштеп турчу бар, жаркыттар. Ушундай нактуу кишилер эле. Ошол кишилердин өзүлөрүнүн тукумунда бар экен ошол. Абдан бир нарктуу жүргөн. Анан жеңем ушул дагы бир сапаты бар эле, бул ачык түз сүйлөгөн киши. Мындай айтканда орусча айтсам честный адам болгон да. Мына ошол кездеги туңгуч президенттин аялы Майра Макаева бир үмүттүн шооласы өчпөйт деген бир китеп болмуш чыгарбадыбы? Ошондо жеңемди жамандап жазган жери бар. Мен мына айтып коеюнчу, ал биздин байкебиз андай жактырбайт көп айтканды. Ошондо бир Оштун губернатору аялы мага келди деп жасат. Мээрим фонд дегенди башкарып. Ошол аял башкарып турбады. Мээрим фонд аркылуу Кыргызстанды башкарып турду ошол Майра Макаева деген. Ошол китепте жазылып турат. Накен Касиевдин аялы келип, мага губернатордун аялы келди дагы. Бермес шуруларды тагынып алып келип, мен мээрим фондуну колдобой кетип калды деп жазат да. Ошонун өзүндө, ошо жеңебиздин чын акыйкаттыгы жатат. Ал ошондой фальшивкаларга катышпаган, саясатка аралашпаган киши болгон. Ал өзүнүн күйөөзүнүн, же болбосо үйдүн ээсинин ал ишине аралашкан эмес. Андай мээрим фонду деген эмне экенин кийин билдик да биз. Акаева эмне кылып жүргөнүн мезгилдер көрсөттү. Ошонун өзүндө биздин жеңебиздин таза образы калды да. Ошо китепте турат. Мен окуп анан күлгөм. Ал бул аял өзү биздин жеңебизди жамандайын деп, кайра жеңебиздин жаркын образын ачып алыптыр депчи. Ошондой, мына ошол кездеги чоңдордун баардыгы мээрим фондуна кирген. Баары кошомат кылып, Майра Макаеванын чачпагын көтөрүп жүрүшкөн. Ошол киши отказ берип катышпай койгон да. Бермет эчекөө катышпай койду. Бермет, мына ашык сенин эжең Мисир Ашык Куловдун аялы да катышпай койду деп айтып жүрөсүң да. Ошолор честный кишилер болгон да. Катышпайт да. Анан ошондой таза мүнөздөрү болгон бул кишинин. Бир кийлигишкени мен мындай бир эмелерди айтып майданан мындай сөздөрдү айтып отурган уккан эмесмин да. Мына ушундай адам болгон өзү. Анан мезгил өттү, эми арты кайрылуу болсун. Жакшылыгын ушу балдарга берсин. Байкебиз аман болсун деп Кудайдан тилейли.